канча акча түшүп атканын көргүңөр келсе, ушул видеого лайк басып, комментарий жазып койгула. Мен кийинки видеодо кудду ушул видеодон түшкөн акчаны мен силерге көргөзөм. Салам урматтуу достор, жалпыңыздарга кутман кеч. Бүгүн достор силер менен кеңири сүйлөшүшкө аракет кылабыз. Шашылбай, чукур дем алып. Бүгүн достор мен силерге YouTube жөнүндө айтып берем. Көпчүлүгү сурайт, көпчүлүгү эле мындай YouTube'ду кантип ачып, кантип иштеп атасың, акча түшөбү, ошол чын бекен, чын эмес бекен деп жаман көбү сурайт да. Ошол жөнүндө бүгүн кыскача кылып айтып берейин десем, батпай калат экен. Ошон үчүн кененирээк кылып айтып берем достор. Эми өзүм билген нерсени айтып берем. Анан көп нерсени обещать эте албайм. YouTube достор бул чоң бир платформа да. Өзүнчө бир компания десеңер болот. Мисалы, YouTube'дун өзүнүн компаниясы бар, чоң. Блогерлер, мисалы, YouTube канал иштеткендер, алардын колундагы ишчилер да. Алардын колундагы ишчилер. Ишчилерге YouTube өзү акча төлөп берет, прямой. YouTube'га акча кайра эле ошо адамдардан түшөт, рекламаданчы. Мисалы, Pepsi Cola компаниясы YouTube'га реклама катары берет акча, $5 бир просмотрга, $1000 просмотрга. $5 бере турган болсо, мисалы, менин видеомдон ал просмотр алган болсо, мага $1 берет да, $4 YouTube өзү алып калат. Ошол сыяктуу болуп иштейт. Анан YouTube'дан кантип башташ керек деген өтө кыйынчылык неме да. YouTube'дан мен биринчи баштайын дегенде өзүнүн категориялары бар да, өзүнүн немелери бар. Мисалы, кээ биркилер детский, жаш балдарга контент кылат. Кээ биркилер мисалы саякат жөнүндө кылат. Кээ биркилер юмористический, кээ биркилер пранк тартат, кээ биркилер вайн тартат. Ошондой өзүнчө бөлүнүп кетет да YouTube'дун немесичи. Мага ошонун ичинен жаныбарлар боюнча жаккан да. Мисалы, өзүм да жаныбарларга кызыгам, жаныбарларга жакынмын, ошон үчүн жаныбарлар жөнүндө алып барам дедим. Кийин ошентип сураштырып баягы бүт бар эле курстарды сатып, курска өтөт, неме кылат, баш түшүнбөйт, эч бирин түшүнгөн жокмун да. Түшүнбөй жүрүп анан бир агам айтып калды. Жөн эле YouTube канал ач, жөн эле ал американский, китайский, японский болуп бөлүнбөйт деди да. YouTubeчу бардыгы эле бирдей эле канал, окшош эле ачылат. Просто англисче жазсаң Америка көрөт, кыргызча жазсаң Кыргызстан көрөт, ошол сыяктуу экен. YouTube канал ачтым, ачкандан кийин мен ошо карга менен алып барам деп аткам, кузгун менен алып барам деп, бирок кузгун таппай калдым да. Кузгун ошол маалда анан таан алып келип, таан менен багып, ошо таан аркылуу ачылган YouTube каналымдагы, Instagramдагы. Ошол менен башталды. Мындайча айтканда, силерге азыр кыскача түшүндүргөндө, YouTube'да как канал катары көрүшүңөр керек да. Мисалы, 7-канал, 4-канал, 5-канал ошол сыяктуу спорт немелерин берет, саат 9-да кино берет. Ошол сыяктуу эле өзүнүн немеси бар, программасы бар. Ошо программа менен кетиш керек экен да. YouTube'да, Instagram'да, TikTok'точу. Мисалы, силер күндө саат кечке маал 7-де пост киргизесиңерби? Болду, ошондой кылып катарынан кете бериш керек. Өзүн туруш керек. 30 күн, 20 күн катарынан киргизип кете бергиле, бир убакыт коюп алып, күндө эртең менен саат 8-де киргизесиңби, кечки саат 8-де киргизесиңби, ошондой кылып туруп токтотпой. 10-15 күн киргизгенден кийин уже YouTube автоматически сенин видеоңду чыгарып берет. Рекоменд. Бир тармакты кармабаш керек. Мисалы, меники жаныбарлар жөнүндө эле киргизем да. Арасына тыгып жүрбөйм, машина базары немелердичи. Ошондой эле мен түшүнүгүм боюнча ошондой болду да. Мен мисалы эч кандай курсту окуган эмесмин. Ошо өзүм билгеним, өзүм түшүнгөнүм боюнча эле жетип азыр. Эми көп түшпөсө дагы, бирок түшүп 100 миңге жеткире турган болсом, YouTube жөн эле бакса болот да адамдычы. Кыскача түшүндүргөндө достор, бир темпке түшүп алып туруп киргизип кете бериш керек. Башына заголовка жазасыңар, болду, киргизип кете бересиңер. Аны бирөөгө жөнөтүп, муну пиар кылып кой, муну көрүп кой, минтип кой, аны вообще кереги жок достор.
мен бир дагы адамга жөнөткөн эмесмин. YouTube ачканым эч ким билген деле эмес. Киргизип кетип атып өзү акырында YouTube өзү кетире берди да. Силер адамдар менен эмес, YouTube менен иштеш керек көбүнчө. YouTube анан адамдарга кой берип берет. Силер өзүңөр аракет кылып, мындай кылып, кээ бирде болушу мүмкүн, биринчи киргизген видеоңор эле кетип калганчы. Ал эми баягы өтө резонанс болуп аткан нерселерди киргизсеңер, ошолор кетип калышы мүмкүн. Анан YouTube канча акча төлөйт деген дагы суроо болуп атат. Кыргыздарга төлөбөйт деп көп эле айтып өткөн, бирок кыргыз каналга деле төлөйт. Мисалы американский каналга мен билишим боюнча 1000 просмотр танга $1 чейин төлөйт. Азыр менин акыркы видеолорум уже $1 чыга баштады. 1000 просмотрга $1. Орто эсеп менен алганда. 10.000 просмотр алсаңар $10. 100.000 просмотр алсаңар $100. Мындайча айтканда күнүнө 10.000 просмотрдан алганыңарда да 20 канча миң акча болот. Эми жеңил иштегенде, мисалы мен күндө талаага чыгып кеңири эле тартып коюп, кайра киргизип коем. Ошондой болгондо. Эгер силер ушу менен стабильно иштеп, тынбай ар кандай контенттерди түзүп, ушинтип иштей турган болсоңор, айына көп эле акча чыгат экен да. Муну башташ үчүн жөн эле кадимки эле телефонуңардагы эле Google аккаунт менен эле кире бересиңер. Киргенден кийин бир убакытты коюп алып күнүнө тартып киргизе бересиңер. Башында кетпейт. 1 просмотр алат, 2 просмотр, 3 просмотр албай калат. Ошентсе дагы токтобой кете берсеңер, анан кийин уже секин өзүңөрдүн адамыңар чогулат. 4000 саат алыш керек. Биринчи монетизацияга улаш үчүн 4000 саат, бул 1 сааттык видео киргизсеңер 4000 просмотр болсо болду. Анан 1000 подписчик болуш керек. 1000 подписчикке жетиш керек. Ошо эки неме жеткенден кийин анан заявление жөнөтөсүңөр нар жака. Заявление жөнөткөндөн кийин Google AdSense'ден силерге келет. Google AdSense ачасыңар, ал жагы оңой эле орусча билген болсоңор толтуруп кете бересиңер, анкета сыяктуу болчу. Анан 1 айдын ичинде ошо немеге чыксаңар болот да, доходкочу. Бирок ал үчүн дагы кызыгыш керек. Тартканга кызыгыш керек, сүйлөгөнгө, оюң кеңири жеткиргенге. Анан бир күн тартып, экинчи күнү тарткың келбей, үчүнчү күнү идея жок болуп калып, төртүнчү күнү кыйналып калып, ошондой нерсе болбош керек. Меники мисалы оңой эле. Каргам алам, күндө чыгам, тартам. Мисалы бир жанрды көрүп калсам, аны кошуп тартам. Азырынча мен каргам до конца үйрөнүп алганга чейинчи. Үйрөнгөндөн кийин анан секин бул жактан дагы YouTube'дан дагы акча көбүрөөк түшө баштаганда уже өзгөртөм да, немелеринчи. Өзгөртүп кете берем. Анан Instagram'да деле ошондой эле достор. Биринчи жолу мен Instagram'га таанды киргизгем. Ошо Гриша деп биринчи койгон Гришаны киргизгенде, биринчи күн киргизгем, 100 адам көргөн. Мурунку адамдарым бар болчу. Экинчи күнү киргиздим, үчүнчү күнү киргиздим. Аны мен баягындай популярный кылып берем, андай кылып берем деген ой болгон эмес да. Жөн эле өзүм анкета сыяктуу, мисалы мынанчанчы датада мындай болгон экен деп мен Instagramга постоянно киргизгенде ошо дата аркылуу кийинки жылы билип алам да. Мисалы алаганаттар качан уялайт, качан тукум ачат, быйыл киргизген болсом эмдиги жылы ошо уже бир видеом. Андан кийинки видеолор уже 10.000, 15.000 стабильно көрө баштады да. 1000 просмотрдан алат эле биринчичи. Ошентип кете баштады. Короче, 10.000ге чейин жеттим. Бир темпте кетти да. Стабильно 10.000ден арак адам көрөт. Мен токтотпой киргизем, стабильно адамдар келет 100дөн 200дөн. Ошентип жүрүп 10.000, 15.000ге жеткенден кийин анан мен өзү башында кузгун менен башташым керек эле. Просто таан менен баштап калдым, кузгунун уясын таппай, анан кузгунун уясын таап калдык. Кузгунун уясын таап, ал тукумунан ачканга чейин аңдыдык да. Мындайча айтканда бир очко бар эле. Ошол аңдып, ошол таап берип, ошол неме кылып карап жүрдү. Анан тукум баскандан кийин бир карап келдик, кийин ачканда бир карады. Уже даяр болуп калды, бир 10 күнүн аралыгында келе бересиңер алганы деди. Кайдар деген иним бар. Ошол айткандан кийин 10 күн аралыктан эмне кылышты билбей зеригип туруп калдык. Туруп калгандан кийин анан талаадан мен сагызган алып келдим. Сагызганын баласын алып келип Алёша деп ат койдук. Эми көбүңөр көргөн болсоңор кичинекей балапан пактага салып баккам. Көбү көргөн, эми мени тааныбаса керек.
ошону багып баштап калдык. Аны багып баштаганда Инстаграмдын экинчи волнасы келип калды да. Жана 10 миңге жеткирген да биринчи волна. Экинчи волнада уже баягы просмотрлар 500 миң, 600 миңге тебе баштады. Анан баягы палапанды ыргытыш нитип болуп калды, ошончо адам көрүп атат деп. Анан аны багып баштадык. Ар киргизген видео 500 миң, 500 миң, 500 миң ошентип атып туруп, бир видеодон, биринчи киргизген видеодон 25 миң адам кошулду. 30 канча миңге чыгып кетти. Ар киргизгенден 3 миң, 4 миңден ошентип атып азыркы учурда Инстаграмда 90 миң подписчик бар да. Уже экинчи волнасы бул. 90 миң подписчикке жеткенде уже Алёша өлдү, кийин Гриша кузгунду алып келдим. Ушунча жылдан бери күтүп жүргөн немем деп, кийин сагызган кайра бакпадым. Неге дегенде кузгунга көп убакыт бөлүш кыйын болуп калат. Канча көбөйгөн сайын убакыт азая берет да. Анан ошентип азыркы учурда ушу кузгун менен машык атабыз. Жакында съемкаларга немелерге да даярдайбыз. Ошондой эле нерсе экен да. Азыр экинчи волнасын өткөрдүм Инстаграмдын. Эми дагы бир какой-то бир убакытка чейин акырын кетип барат да. Анан үчүнчүсүндө уже Кыргызстандын бардыгына таанымал блогер катары кирип каласың. Эми бул малга келгичектим менде ровно 1 жыл убакыт өттү да. 1 жыл токтотпой. Неге дегенде жаккан үчүн да. Если башка бирөө болгондо таштап коюп же неме кылып коюш мүмкүн эле. Мага жаккан үчүн ошентип келет. А Инстаграмдан деле мисалы рекламадан акча түшөт. Бир рекламаны историяга салып коюш эле 4-5 миң акча, постко жүктөш 10-15 миң акча. YouTube, Instagram ошол сыяктуу болуп, неме соц тармактардан иштесе болот экен да. Азыр мен го 100 миңге жеткичекти реклама кылган жокмун. Основной эми YouTube'дан деле мени бага турган даражада акча түшкөн жок, просто кызыгуу да. Балким бир күнү барып туруп ушул менен жашап калышым мүмкүн деген сыяктуу эле. Өзүм оператор болуп иштейм. Операторлук кылып, видео тартып, той, пой, ушундай нерселерди тартабыз. Андан сырткары муну алып кетип атам да. Эми до конца өмүр бою оператор болуп иштесем керек. Ошон үчүн YouTube'ду, Instagram'ду эгер кимде ким баштайм деп аткан болсо, эч кимден совет укпай эле достор. Мына мен новичок, өзүм эле үйрөнгөн нерсем, окуп жок. Просто пост киргизергиле. Күндө киргизгиле. Каласаңар 2 күндө бирок стабильность токтобош керек. Киргиз көтөрсөңөр 10-15 күндүн ичинде уже результатын берет. Просто арасында аралык ашып кетпеш керек да. Бир жума киргизбей коюп, 3 күн киргизбей калып, арасында 1 ай кирбей калсаңар Инстаграм чыгарбайт. Неге дегенде анын колунда иштеген ишчи сыяктуу болуп каласыңар да. Ишчи деле мисалы 1 күн келип туруп, 3 күн келбей коюп, анан 1 жума келбей койсо, анан 6 ай жок болуп кетсе, эч ким аны ишчини мактабайт да. Ошого YouTube'да иштей турган болсоңор, YouTube мактай турган даражада. Instagram'da болсо, Instagram мактай турган, TikTok ошо үчөөнүкү бирдей эле. Мен TikTok'та 2 жолу аккаунтумду 25 миңге жеткирдим. Биринчисинде жеткиргенде аккаунт кудду ушу темпте эле киргизип кете бергем, өзүмөн өзү эле көтөрүлүп барып 25 миңге барганда паролун таппай калдым. Экинчисинде уже VPN менен кире турган кылып мамлекет жабып койду. Анан уже кызыгуу кетип калды. Уже үчүнчүсүндө анан Инстаграмды кетирдим. Инстаграмдан кийин азыр YouTube'ду кетирдим. Үчөөнүн системасы бирдей. Просто паролду жакшылап жаттап алгыла. Телефонго улап, жогото болбой турган кылып туруп эле тапит этип көтөрүш керек достор. Эгер дагы суроолоруңар болсо, ушу видеонун түгүнө калтырсаңдар дагы айтышка аракет кылам. YouTube'га кызыккандар жөнүндө. Анан эгер канча акча түшүп атканын көргүңөр келсе, ушу видеого лайк басып, комментарий жазып койгула. Мен кийинки видеодо кудду ушу видеодон түшкөн акчаны мен силерге көргөзөм.